Биринчи Майра райондук сотунун 2017-жылдын 16-августундагы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 2-октябрындагы өкүмдөрүнөн Текебаев Өмүрбек Чиркешевич жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке карата Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 27 январындагы чыккан номер 16 сандуу адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктун делинген сөздөр Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 19 июлундагы чыккан номер 114 сандуу Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 20 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамынын 4-беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пункту деп алмаштырылсын. Өкүмдүн калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 3-августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 3-августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 27 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 2-августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 3-августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 11 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 13 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 20 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 17-жылдын 3-августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 5 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 20 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 11 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 4 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 13 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 5 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 17-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 13 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 20 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 17-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 13 июлундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 17-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Бишкек шаарынын 1-Майра райондук сотунун 2017-жылдын 10 августундагы токтому жана Бишкек шаардык сотунун 17-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы күчүндө калтырылсын. Кыргыз Республикасынын аскер прокурорунун орун басары Маматбаевдин көзөмөл сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Соттолгон Текебаевдин жана анын кызыкчылыгын жактаган жактоочулар Жакупбекованын, Хасановдун көзөмөл даттануулары канааттандыруусуз калтырылсын. Жактоочу Хасановдун
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 17-жылдын 20-июлундагы токтомуна көзөмөл даттануусу кароосуз калтырылсын. Соттолгон Чотоновдун кызыкчылыгын жактаган жактоочу Эшперовдун көзөмөл даттануусу канааттандыруусуз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпайт. Төрөгалык кылган судьялар кол. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому 2017-жылдын 20-ноябрь Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазгы иштери жана административдик укуктуктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы курамында төрөгалык кылган Токтомамбетов, Судьялар Темирбеков, Амшибеков, сотунун катчысы Жумагулов, мамлекеттик айыптоочу Эрмеков, Байзаков, жактоочулар Эшперов, Жакупбеков, Хасанов катышуулары менен ачык соттук отурумда жактоочу Хасановдун кызыкчылыгын жактаган жактоочу Садамбековдун Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 15-августунда Текебаев Өмүрбек Черкешев жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевич жөнүндөгү жазык иши кароодо жактоочу Хасановго карата кабыл алынган жай аныктамасына жана Бишкек шаардык сотуна жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасына карата келтирген даттануусунун негизинде жазык иши каралды. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 374, 379 статьяларынын жана 383 статьясынын 1-бөлүмүнүн 4-пунктун жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун соттук коллегиясы токтомгула. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 15-августунда Текебаев, Өмүрбек Черкешев жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаев жөнүндөгү жазык ишин кароодо жактоочу Хасановго карата кабыл алынган жай аныктамасы жана Бишкек шаардык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017-жылдын 2-октябрындагы аныктамасы жокко чыгарылсын. Жактоочу Садамбековдун көзөмөл даттануусу канааттандырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпайт. Төрөгалык кылган судьялар колдоп коюлду. Ушуну менен түшүнүктүүбү? Биздин көргөндөй жаңы эле соту жогорку сотто аяктады. Саламатсызбы? Сейчас Верховный суд забил гвоздь в крышку гроба судебной реформы, которая провалилась, не состоялась. И на сегодняшний день мы видим, что и Верховный суд не вызывает доверия. Налогоплательщики содержат когорту коррупционеров и людей, которые готовы по политическим мотивам исполнять любые заказы. Поэтому я абсолютно не согласна вот с подобным решением, с поведением. Я считаю, что проваленная судебная реформа – это горе для нашей страны. А какова будет ваши дальнейшие шаги в партию, в фракцию? Мы выражали свою позицию, мы продолжим выражать свою позицию публично, общественно. Большое количество людей, видя, какой беспредел происходит, и это касается не только политиков, это касается уже и простых граждан, присоединяются к нам, выражают свою позицию. Поэтому партия Атамекен, конечно же, говорила и будет говорить свое слово и в парламенте, и в общественном пространстве. Кандай чечим күттүңөр эле негизи? Биз эми ойлогонбуз жогорку сот эми бул акыркы инстанцияда абдан жакшы маанай менен келгенбиз. Биз бүт далилдеп бердик. Биринчи инстанция, биринчи май райондук соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесинде калтырды. Күчүндө бир гана амнистия жагынан мунапыс жөнүндө 14-жылдын мунапысы бул ишке туура эмес табыланыптыр, бирок 11-жылдын мунапысы толугу менен колдонуптур да. Ошон үчүн булар именно амнистия жагынан эле изменение кылды. Эми жогорку сот эми түшүнүктүү эле болуп калды баарыбызга. Бул заказной иш экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Жогорку соттагы өзүнүн оценкасын бере алган жок. Булар
мындайча орустар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Ошол. Эми мындан ары азыр дагы кичине азыр документтерди дагы бир сыйра караштырып туруп, ошолордун баарын караштырып, балкимдир жаңы жагдай издеген аракетин кылабыз. Андан тышкары мировой сотторго да кайрылабыз, Европага кайрылабыз. Көп дагы бар эмелер, ошолор менен кайрылып дагы Эмре Черкешев менен Чотоновдун күнөөсүздүгүн далилдеген аракетин кылабыз.